Депутаттар, урматтуу Алмазбек Акынжанович, бүгүнкү мен көтөрүп турган маселе База Коргон шаардык караштуу Бешбадам деген айыл бар. База Коргондо. Бул 21 километр алыстыкта тоо тараптагы Кара Үңкүр дарыясынын күнчүгүш тарабында жайгашкан. Алмазбек Акынжанович, мен мурунку 6-чакырышта депутат болуп турганда ошол жерде сел жүрүп, ошол жерге мен өзгөчө кырдаал милициясына кайрылып 151 габион койгонбуз ошол жергечи. Анан ошол жерде андан тышкары ошол айылда мындай кыскача маалымат берип коеюн, 2380 адам жашайт, 648 кожолуктан турат да. Бирок ошол айылда 751 гектар сугарма багытындагы үлүш жерлери берилген да. Анан Алмазбек Акынжанович, ошол жерде мен ошо өзгөчө кырдаал милициясынан чоң ыраазычылык билдирип кетем. Тез арада ошол жерге габиондорду коюп, лотокторду коюп, жакшынакай кылып жасап койгон да. Бирок тилекке каршы былтыр май айларында кайра ошол жерге сел жүрүп, дагы бир оң жак жээгин жеп кетти да. Ошол жерге бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө бир 200гө жакын бир габион керек болуп атат да. Себеби эгерде дагы сел жүрсө, ошол жердин үстүндө өтө турган ноо деп коет, мындай турба сыяктуучу, ошол турба толук кандуу ошол айыл жергесинин Бешбадамда үлүш жерлерине суу сугарылат да. Ошол келген суудан дагы суу ичет ошол жерденчи. Мен бул боюнча дагы мурунку өкмөткө дагы кат жазып, бир жагы бир проект болсо ошол жерге ошо суу, таза суу жана сугарма сууларды өткөрүү боюнча маселеди койгом. Эми ушуну тез арада урматтуу Алмазбек Акынжанович, мен эртең иш сапарым болот. Ошол жакка ушул өзгөчө министринин өкүлчүлүгү, ошо акимчиликтен жана База Коргон шаарынын өкүлчүлүгү болсо ошол жерде ордунан көрсөк деген ниетим бар да. Эртеңки ошону камсыз кылып берсеңиз, Алмазбек Акынжанович, баары ордунан көрөлүк. Анал жерде анан бир себеби дейт, ошол жерде айтайын арык бар, жана сел арык деп коет. Алмазбек Акынжанович, өзүңүз жакшы билесиз. Ошол жерде жыл сайын тазалап турат да. Эмне себептен былтыр тазаланбай калган? Ошол жерде айылдактар айтып атат, ошонун себебиненби, ошонун үстүнөн суу ашып кетип, сел жүрүп кеткен дейт да. Ошонун ордунан барып көрүп койсок жакшы болот да. Алмазбек Акынжанович, ошону протокол ташыма берип койсоңуз, эртең түштөн кийин ошол жерде элдер менен чогуу карап ошол маселени чечип бергенге аракет кылайын. Эми ошо Алмазбек Акынжанович, бул маселени сөзсүз түрдө чечиш керек да. Рахмат көңүл бурууңуздарга.